Бүгін біз Европада жайгашкан Швейцария мамлекети тууралуу кеп кылабыз. Кыргызстанды Азиядағы Швейцарияга айланса болот деген сөздөрдү көпчүлүгүбүз эле угуп жүрөбүз. Демек бардыгыбызга эле өнүккөн бул өлкө тууралуу билүү кызык болуш керек. Анда эмесе видеону көрөрдөн мурун каналга жазылып, коңгуроону басып коюңуз. Швейцария мамлекети тууралуу фактыларды баштайлы. Аянты боюнча 41.284 км квадрат аймакты ээлеп, бул өлкө дүйнөдө 132 орунда. Салыштырып карасак, биздин Кыргызстан 198,5 миң км квадрат аймакты ээлеп, дүйнөдө 85 орунда турат. Ал эми Европанын бул өлкөсүнүн аймагынын аянты Нарын облусунун аянтынан да кичирээк. Биздеги эң чоң облус болуп эсептелген Нарындын аянты 45.200 км квадратты түзөт. Демек аталган өлкөдөн 5 эседей чоң болгон, жаратылышы, кооздугу боюнча кем болбогон Кыргызстанды кандай өнүктүрсө болмок. Азыркы Швейцария федеративдик республика болуп эсептелет. Анын курамында 26 кантон бар. Алардын ар биринде өз мыйзамдары иштейт. Дүйнөдө эки эле мамлекеттин желектери квадрат формасында, Швейцария менен Ватиканда. Швейцария жалгыз киши менен башкарылбайт. Өлкөдө 7 мүчөдөн турган аткаруу кеңеши иштеп, алар мамлекеттин коллективдик башчысы болуп эсептелет. Ошол кеңеш мүчөлөрүнөн 1 жыл убакытка президент шайланат. Швейцариянын жарандары парламенттин кабыл алган каалаган мыйзамына каршы чыга алат. Ал үчүн каршы чыккандар 100 күндүн ичинде 5000 кол топтошу керек болот. Мындай шарт аткарылган күндө талаш тартыш жараткан мыйзамдын тегерегинде улуттук шайлоо жүрүп, маселе добуш берүү менен чечилет. Аларда 4 расмий тили бар: французча, немисче, итальянча сүйлөшүп, ретро-романскты, тамыры латынга байланыштуу тилди да колдонушат. Калктын 60% англис тилинде эркин сүйлөй алат. Швейцариялыктар көп жашайт. Маалыматтарга ылайык, эркектер орто эсепте алганда 81,3 жашка чейин жашаса, аялдар 85,3 жашка чейин жашайт. Алар мындай көрсөткүч менен Япониядан кийинки экинчи орунда жайгашкан. Швейцария төрөлүп, жашап жана бактылуу болуш үчүн жер шаарындагы эң ылайыктуу жакшы жер деп аталат. Мамлекетти жалпы алганда жана шаарларын өзүнчө караганда жашоонун сапатына байланышкан глобалдык рейтингтерде эң алдыңкы орундарда жүрөт. Өлкөдө 3000 метрден бийик болгон 208 тоо бар. Алардын 24-ү 4000 метрден да бийик. Ал эми эң бийик тоосу Монте-Роза деп аталып, бийиктиги 4634 метрди түзөт. Бул тоо Италияга жакын чек арада жайгашкан. Бул өлкөдө 1500 көл бар. Анын ичинен эң чоңу Женева көлү. Айын кептерге ылайык анын түбүндө чөгүп кеткен 40 кеме жатат. Швейцария мамлекети Европада кылмыштуулук боюнча эң төмөн көрсөткүчтөрдү берип келет. Жанында курал кармоого уруксат берген мыйзамдарга карабастан кылмыштуулук өтө аз. Атайын органдардын эсептөөсүндө 100 жашоочуга 45 даана курал туура келет. Бул АКШ жана Йеменден кийинки 3-чү көрсөткүч. Швейцария эркектери мурункудай эле армияда кызмат өтөөгө милдеттүү. Батыш Европада мындай мыйзам алардан сырткары Австрияда да сакталган. Конституцияга ылайык эркектер 18 жашка жеткенде аскерге барса, аялдар үчүн каалоосуна жараша жүрөт. Мыйзамга ылайык аскерде кызмат өтөп бүткөндө куралын өзү менен кошо алып кете алышат. Демек курал жарак колдонгонду билгендердин саны өлкөдө өтө көп. Швейцарияга алып кирген негизги жолдор алдын ала коопсуздук жагынан камсыздалган. Жоо кире турган болсо, бардык башкы жолдор, көпүрөлөр жана темир жолдору жардырылат. Бүт өлкө боюнча бир убакта 3000 жер буйрукка ылайык жардырылышы мүмкүн. Өлкөдө колдонулган электр энергиясынын жарымынан көбү 556 гидроэлектр станциясында өндүрүлөт. 57 чакырым аралыкка созулган Готард туннели дүйнөдө эң узун темир жол туннели катары белгилүү. Альпы тоолору аркылуу өткөн жүктөрдү автоунааларга караганда экологиялык жактан таза темир жолго которушкан. Швейцариядагы калктын санынын 25%-ын чет өлкөлүктөр түзөт. Бул планетадагы эң жогорку көрсөткүчтөрдөн. Албетте мындай сандар аяктагы жашоонун сапатына байланыштуу. Карылыкты өткөрөм, көз жумганда сөөгүм ушул жакка коюлсун деп келген жылдыздар да көп. Өнүккөн өлкөлөрдүн ичинен алар айлык акынын өлчөмү боюнча 3-орунда турат.
Орто эсеп менен алганда алар бир жылда 57 000 доллар акча табышат. Алардан алдыда Люксембург жана Америка Кошмо Штаттары жайгашкан. Жаштарды эмгек менен камсыз кылуу боюнча эң алдыңкылардын бири. Мугалимдердин эмгеги жакшы бааланып, айлык акысы да жогору. Жергиликтүү окутуучулар орто эсепте бир жылда 68 000 АКШ долларын алышат. Ал эми биздеги мугалимдердин айлыктарынын орто эсебин алсак, бир жылда 2000 долларга да жетпей калат. Мыйзам боюнча жаныбарды кармоодо да оорчулуктар бар. Үй жаныбарларын бирден кармоого уруксат берилбейт. Сөзсүз түрдө жуу менен болушу шарт. Демек бир эле мышыкты, же итти, жада калса балыкты да кармоого жол берилбейт. Бул өлкөдө ар бир адамдын жеке рахатын бузуу мыйзам менен каралат. Мисалы, жекшемби күнү чөптү кыркуу, кир жаюу жана унааны жууганга болбойт. Башкалардын эс алуу күнүнө мындай иштер менен алек болуп тоскоол болууга тыюу салынат. Үй ичинде да түрдүүчө катуу үн чыгарууга саат 22:00дөн кийин болбойт. Унаанын эшигин катуу жабуу, туалеттин суусун агызуу же ваннадагы сууну агызып коңшуга жолтоо болбоо деген эрежелер бар. Швейцария Батыш Европа мамлекеттерине салыштырмалуу гендердик теңчилик жагынан калып келет. 2015 жылы аялдардын 41% толук убакыт иштесе, эркектердин 83% толук убакыт эмгектенген. Жетекчилик кызматтарда иштеген аялдардын саны 20%дан ылдый. Алар дүйнөдөгү каалаган башка өлкөнүн жашоочуларына караганда бир жыл ичинде көбүрөөк шоколад жейт. Бир жылда 11 килограмм. Шоколад алардын экспортундагы эң негизги өндүрүмдөрдөн. 5 жыл мурун 18 шоколад компаниясы 115 500 тонна шоколадды экспорт кылышкан. Ошондой эле бул мамлекетте 1000 жашоочуга ооруканадагы 5,8 кровать туура келет. Бул дагы дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүчтөрдөн. Мына ушундай достор, Европадагы эле эмес, бүткүл планетадагы эң өнүккөн өлкөдө кандай жашоо өкүм сүрүп жатканын билип алдык. Каналга жазылып, мындан ары да кызыктуу видеолорду көрүп турабыз.